Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ajma'in. Allah'ın жалғыздығына, Allah'ın барлығына, бірлігіне иман келтіріп, Пайғамбару саллаллаху алейхи ва салламдың сүннеті менен жашаған сіздерге дайыма Алла Тааланың үзгілтіксіз рахматы мейірімі, хидаяты нұру, адал ырысқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушундай берекелүү күндө аткарган бардык ибадатыбызды, дуа тилектерибизди, жума намаздарыбызды Аллахым кабыл кылган болсун. Бүгүн сиздер менен Кудай буйрса, кыскача ошол баарыбыз көптөн бери күтүп аткан бардык айлардын султаны болгон берекелүү, куттуу Орозо айыны күтүп атабыз. Мына ошол орозо жана анын фазилеттери, ага кандай сооптор берилет, мусулман адам орозо учурунда кандай болуу керек, мына ушулар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Аллаху субхану ва таала Кур'ан Каримде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. О жүрөгүндө ыйманы бар момун мусулмандар, мурдагы коомдорго Аллаху субханаху ва таала орозону парз кылган сыяктуу, силерге дагы Алла Таала орозону парз кылды, силер такыва болууңар үчүн деп Алла Таала ушул аятта айтып атат. Бул аят ошол орозонун парз болуусуна Курандан болгон далил болуп эсептелинет. Ошол эле учурда орозону биздин алымдарыбыз ушул аяттын негизинде такыбалыктын айы дейт. Такыбалык деген Куранда өтө көп келет. Өтө көп келгендиктен алымдарыбыз айтат, бир 800 жерден көп жерде Куранда айтылгандыктан бул эң бир маанилүү мусулман жашоосундагы керектүү нерсе деп айтып, такыбалык бардык жакшылыктын башаты деп айтат. Мына ошондуктан биз колдон келишинче орозо айында негизги орозонун маани маңызын түшүнүп, өзүбүздү, жан дүйнөбүздү оңдоп, тарбиялап, жакшы бир олжолуу өткөрүп алганга аракет кылышыбыз керек. Орозо тозоктон калкан болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Ас-сауму джуннатун ястажинну бихал абду яумал кыяма дейт. Орозо бул калкан экен. Ал калкан менен момун мусулман адам тозоктун отунан сактанат дейт. Орозо тозоктун отунан сактайт экен, Алланын амири менен, Алланын уруксаты менен. Мына ошондуктан ар бир момун мусулмандын негизги жашоодогу максаты бул Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү. Алла Тааланын бизге парз кылып аткарган бардык буйруктарын аткаруу жана Алла Таала тыйган нерселерден тыйылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Ман сома яуман фи сабилиллах" дейт. "Ба'адаллаху вajhahu анин нари 70 харифан." Ким Алла үчүн бир күн орозо кармаса дейт. Бир күн нафил орозо кармаган болсо, ошол орозосу ихлас менен, чын көңүл менен, туура ниет менен Алла үчүн болгон болсо, анын жүзүн Алла Таала тозоктон 70 жыл алыс кылат дейт. Мындайча айтканда, ал орозо кармаган адам тозокту такыр эле көрбөйт. Куранда келет, силердин бир күнүңөр Алланын алдыда 1000 жыл деп. Эми 70 жылды эсептей берсек канча болот? Демек мааниси, ал ихластуу орозо кармаган жүз эч качан тозокко кирбейт деген сөз. Мына ошондуктан орозо бул калкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтат: "Эгер силер орозо кармаган болсоңор, силер орозо болгон учурда башка бирөө келип силерге зыян берсе, тилдесе, жаман айтса, аларга жооп катары жаман айтпагыла, аларга теңелип силер тилдебегиле. Силер болгону инни соимун, мен орозомун деп гана жооп берип койгула" дейт.
Демек орозодо адам өзүн өзү көзөмөлдөйт экен. Мына ошондуктан биз колдон келишинче орозону туура так эрежелери менен кармаганга аракет кылалы. Орозого Аллаху субханаху ва таала эсепсиз соопторду берет дейт. Биздин алымдарыбыз айтат, 3 нерсеге Алла таала эсепсиз соопту берет экен. 3 нерсеге. Ошонун бирөөсү мына ушул орозо экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет: "Kullu amali ibni Adama yudaafu lahul hasanat bi ashri amsalha ila 700 di'fin." дейт. Момун мусулман адамдын ар бир кылган жакшы ишине Аллах субхана ва таала 10 соопту берет дейт. 10 соопту. Ошол 10 соопту Алла таала 700гө көбөйтөт дейт. 700гө көбөйтөт. Bir Kur'an'da açıp okusanız bir tamgaga 10 sooп. 10 sooп 700gө көбөйөт. 700'den anan esеби жок, көбөйө берет. Алла таала айтат: "Илля сом." Бул хадисте пайгамбарыбыз айтып атат да, ар бир жакшы амалга 10 sooп, 10 сооптон 700, бирок орозонуку өзгөчө деди. Алла таала айтат экен: "Фа иннаху ли ана аджзи бихи." Бул орозо мен үчүн болуп аткандыктан анын сыйлыгын мен өзүм берем дейт экен Алла таала. Ядау шахватаху ва таамаху ва шарабаху ли ажли. Алла таала айтат экен, орозо кармаган, ыхлас менен, чын ниет менен орозо кармаган адам суусундугун, тамак ашын, адал кумарын, аялына жакындык кылбай, ушул адал болгон нерселердин баардыгын мен үчүн таштап атат. Ошондуктан анын сыйлыгын мен өзүмө берем дейт. Демек ал сыйлык эсепсиз сыйлык деп алымдарыбыз айтат. Мына ошол Алла тааланын сыйлыгына ээ болуш үчүн биз орозонун чыныгы, негизги шарттарын толук билип, ыхлас ниет менен кармайлы. Пайгамбарыбыз айтат: "Лисайми фархатан." Ушул хадистин эле уландысы. Орозо кармаган адамга эки бир чоң кубаныч бар. Фархатун инда фитрихи. Биринчиси эрте менен кечке орозо кармап, ооз ачкан учурдагы кубаныч эң бир сонун кубанычтардын бири дейт. Биринчиси ошол. Ал эми экинчи кубаныч инда лиқаи раббихи, кыяматта Алла таалага жолуккан, Алла тааланын жамалын көргөн учурда дейт. Аллага жолугат экен момун мусулмандар кыяматта Алланын амири менен, буйругу менен. Ошол экинчи чоң кубаныч болот. Орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жыт биз бул дүйнөгө берген эң бир жакшы атырлардын, мисктердин дагы жытынан дагы өтө жакшы болот деп айтат. Орозо кармагандын оозунан чыккан жытты пайгамбарыбыз мына ошондой сүрөттөп атат. Мына ошондуктан Аллаху субхана ва тааланын эсепсиз берген соопторун Алла таала баарыбызга насип кылсын. Дагы эле биз ошо орозонун фазилеттериндебиз. Орозо адамдын дуасы кабыл болот дейт. Орозо адамдын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинде келет: "Саласатун ла турадду даъватухум" дейт. 3 адамдын дуасы эч качан кайтарылбайт. Ал кабыл болот деп айтылат. Биринчиси имамун адилун дейт. Эң биринчиси адилеттүү имам дейт. Бирок бул хадистеги адилеттүү имам дегенден максат бул өлкөнү башкарган башчы. Ошого айтылат. Ошол адам такыба болсо, эли үчүн күйсө, эли үчүн кызмат кылса, бирөөдүн акысына кирбесе, эл деп жүрөгү согуп, эл деп ой жүгүртүп кызмат кылган болсо, ошол адилеттүү имамдын, падышанын дуасы кабыл болот дейт. Экинчиси ас-сайму хатта юфтир. Ооз ачканга чейин орозо адамдын дуасы кабыл болот дейт. Дуа деген ушундай бир ибадаттын эң бир туу чокусундагы турган ибадаттын маңыздары болгондуктан ибадаттын чучугу дейт. Дуа кылуу өзү ибадат дейт пайгамбарыбыз сөзүндө. Мына ошол учурларда биз колдон келишинче орозодо өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, мамлекетибизге, айлана чөйрөбүзгө, досторубузга жакшы жүрөктөн чыккан баталарды кылалы. Орозо айы бул дуанын айы болот. Орозо ай бул Курандын айы болот. Орозо ай бул кечиримдүүлүк ай. Орозо ай бул адам
өзү менен Алланын ортосундагы мамилени оңдой турган ай болот. Үчүнчүсү даватул мазлум дейт. Мазлум адамдын, жапа чеккен адамдын, кордук көргөн адамдын дуасы кабыл болот дейт. Ошондон бирөөгө зыян бербеш керек. Бирөөгө зордук, зомбулук кылбаш керек. Ага кыянаттык кылбаш керек. Анын эсеби аябай катуу болот. Ошондой колун көтөрүп туруп, "О Алла" деп бата кылган болсо, асмандын эшиктеринин баары ачылат дейт. Аны дуаны, батаны тосо турган эч нерсе болбойт дейт. Мына ошондон башка адамдарга зыян берип, алардын дуаларынан коркуш керек. Ошондон биздин динибиз айтат, эч кимге зыян бербегиле. Чыныгы момун мусулман адам ал тили менен жана колу менен башкаларга зыян бербегендер деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтат. Орозо айы бул сабырдуулуктун айы. Жана мен айткан алымдардын сөзү 3 нерсеге Алла Таала эсепсиз соопту берет дегенибиз. Биринчи орозо болсо, экинчиси бул мына сабырдуулук экен. Алла Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб." Аллах субхана ва таала сабырдууларга эсепсиз соопторду берет дейт. Мына ошондуктан орозо сабырдуулуктун айы деп айтылгандыктан колдон келишинче биз сабырдуу болгонго үйрөнөлү. Пайгамбарыбыз айтат: "Орозо айы сабырдуулуктун айы." Башка сөзүндө пайгамбарыбыз айтат: "Сабырдуулукка биз орозо менен жетебиз. Ошондуктан орозо менен сабырдуулуктун жарымын биздин жан дүйнөбүзгө толтурсак болот" дейт. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: "Ким сабырдуу болгон болсо, ага эсепсиз сооптар берилсе, ал адамдын ала турган сыйлыгы бул бейиш болот" дейт. Ар бирибиздин негизги максатыбыз Алла Таала бизге даярдап койгон. Хадисил кудусиде Алла Таала айтат: "Адатту ли ибадис салихина ма ла айна раат ва ла узуна самиат ва ла хатара аля қалби башар." Алла Таала хадисил кудусиде айтат экен: "Мен өзүмдүн салих пенделериме даярдап койдум" дейт. Көздөрү көрбөгөн, кулактары укпаган, ойлоруна келбеген ушундай бир укмуш кооз сонун жери даярдап койдум дейт. Чындыгында ал бейиш экен. Мына ошол бейишке биз сабырдуулук менен жете алат экенбиз. Биз Алла Таала парыз кылып берген ибадаттар менен жете алат экенбиз. Аллах субхана ва таала арам кылган арам нерселерди таштоо менен биз мына ошол нерсеге жете алабыз. Биз мурдагы жумаларда да айтып өткөнбүз, сабырдуулук жөнүндө кенен айтканбыз. Мына ошондуктан эң бир орозонун берекеси дегенибиз, куттуу ыйык Рамазан дейбиз. Мына ошонун биз чындыгында жакшы бир пайда менен чыгып, бир кичинекей жаман кулк мүнөзүбүздү, жаман пейилибизди оңдоого аябай бизге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Пайгамбарыбыз айтат: "Орозо жана Куран кыяматта орозо кармоочуга жана Куран окуган адамга шафаатчы болот" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: "Ас-сиям вал Куран яшфаани лил абди яумал кияма" дейт. Ошо Куран менен орозо кыяматта шафаатчы болот экен. Бул жерде пайгамбардын хадисинде келип атат. Орозо айтат экен: "О Аллахым, мен бул адамдан тамагын, суусундугун, адал кумарын күндүзү кечке чейин тыйдым. Ошого сабыр кылып орозо кармады. Бул адамды бейишке киргизиң" деп шафааттык өтөт экен. Ал эми Куран болсо айтат экен: "О Аллахым, бул адам түнү менен уктабай мени окуп чыкты. Ал адамды менин томчулугум менен уруксат берип бейишке киргизиң" дейт экен да. Көрдүңүзбү? Ар бир биздин кылган ибадатыбыз бул өзүбүз үчүн гана пайда. Ал ибадаттын таасири башка бирөөлөргө дагы болот. Эң биринчи таасири бул үй бүлөгө болот. Андан кийин досторго болот, айлана чөйрөгө болот, андан кийин коомго болот. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, орозо айы бул Куран айы. Куран орозо айында түшкөн. Биз орозо айда Куранга көбүрөөк көңүл буралы. Эгер Куранды окуй албагандар болсо, Куран окуганга аракет кылалы. 28 тамга бар.
Bir күндө ой колум бошобой калды деген тиричилик менен деген күндө деле bir күндө bir тамга жаттасаңыз 28 күндө 28 тамганы жаттап коебуз. Же болбосо тезирээк 28 тамганы жаттап туруп 5-6 сөздү кошуп окуп калсак, тажвиди менен, тартип эрежеси менен ар бир мусулман намаз окугандыктан, мына окуган намазыбыз туура болуш үчүн Кураныбыз туура болуш керек. Таспих айтабыз, ал туура болуш керек. Зикир кылабыз, ал туура болуш керек. Мына ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн алдыбызга тапшырма коелу, милдет коелу. Ушул айда мен Куранды окуганды үйрөнөм. Bir максат болуш керек адамда. Куран окугандар, үйрөнгөндөр, билгендер болсо, анда ушул орозодо мен Куранды толук хатым кылып окуп чыгам деген жакшы бир ниеттерди коюшубуз керек. Бул Куран айы. Мына пайгамбардын хадисинен уктуп, кыяматта өзүбүзгө эле шафаатчы болот. Башка бир хадисте пайгамбардын сөзү бар. Ал-Курану худжатун лака ау алейка дейт. Куран кыяматта сенин пайдаң үчүн күбөлүк берет, же сенин зыяның үчүн күбөлүк берет дейт. Ошо үйдөгү турган Курандарды ачып окуш керек. Аны жакшы бир материалга ороп, мындай ийилип коюп, же сандыкка салып коюу үчүн эмес, ал дайыма ачып, окуп, ибадат кылып, жан дүйнөнү байытып, акылды тунуктап, ошонун маани маңызын биз түшүнүшүбүз керек. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, орозо айы өтө берекелүү болгондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө айтат: "Инна фил джаннати бабан юқалу лаху ар-райян" дейт. Бейиште бир эшик бар, ал эшиктин аты ар-райян деп аталат дейт. Ядхулу минху сайимуна яумал кияма. Кыяматта ал эшиктен орозо кармагандар гана кирет экен, андан башкалар кирбейт дейт. Юқал дейт, анна сайимун. Ошол жерде жарыя кылынат экен. О, орозо туткандар, каяктасыңар, кайдасыңар деген чакырык болот дейт. Фаяқумуна ла ядхулу минху ахадун гайрухум. Ошолор орозо кармагандар туруп, алардын баары бейишке кирет, орозо кармабагандар ал бейиштен кирбейт деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтып атат. Мына ошондуктан бизди баарыбызды Алла Таала ошол эшиктен бейишке кирүүнү насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат. Бул хадисти Аби Умама деген сахаба риваят кылат. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбызга айттым дейт. Я Расулаллах, мурни би амрин янфауни бихилла. Мага бир ишти айтыңыз, ошол ишти аткарайын, ошол иш менен Алла Таала менин жан дүйнөмө, бул дүйнөмө, акыретиме өтө бир пайдалуу нерсени берсин. Дегенде пайгамбарыбыз бир сөз менен осият кылды. Алейка бис-сом. Фа иннаху ла мисла лаху dedi. Башка бир риваятта ла идла лаху. Сен анда орозо карма dedi пайгамбарыбыз. Орозо кармагын, орозодо ибадат жок. Ага тең келе турган ибадат жок деп пайгамбарыбыз өзүнүн жакшы бир осияты менен айтты. Мына ошондуктан бул ибадаттын өтө момун мусулман үчүн маанилүү экендигин биз ушул пайгамбарыбыздын хадисинен билебиз. Пайгамбарыбыз айтат, муну Хузайфа радиаллаху анху риваят кылат: "Фитнатур раджули фи ахлихи ва малихи ва жарихи" дейт. Адамдын жашоосунда фитналар көп болот дейт. Ар кандай азгырыктар көп болот. Үй бүлөсүндө азгырык болот, ар кандай иштер болуп калат, кошунасы менен ар кандай мамиле болуп калат, жумушунда башкалар менен ар кандай мамиле болуп калат, тапкан акчасында болуп калат дейт. Мына ошондуктан тукаффируха ас-салату ва-сияму ва-садака. Мына ошондой адамдын кемчилик кетирген катачылыктарыны орозо, намаз, зекет, садакалар жууп тазалап турат дейт. Чындыгында бул кичинекей күнөөлөрдү, чоң күнөөлөрдү эмес. Чоң күнөөлөр чыныгы истигфар жана тооба менен гана кечирилет. Андан кийин эң бир жакшы Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадис бар. Бул хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Иза жаа Рамадан", орозо, берекелүү, куттуу орозо айы келгенде, футихат абвабул жанна дейт. Бардык бейиштерин эшиги ачылат. Ва гулликат абвабун нар, тозоктордун эшиги жабылат. Ва суффидат шаятин, жана бардык шайтандар адамдарга кызылган бардыгы кишенделет дейт. Баары кишенделет. Мына ошондуктан өтө берекелүү ай. Өтө сонун ай. Сабырдуу болгонго,
кечиримдүү болгонго, жан дүйнөнү байытканга, кичи пейил болгонго, жүрөктөгү жүрөк ооруларынан тазаланганга. Ошондуктан орозодо биз ашказандын эле орозосу менен чектелип калбастан жүрөктүн дагы орозосун кармашыбыз керек. Денебиздеги Алла Таала 6 саныбызды аман кылып берген мүчөлөрдүн дагы орозосун кармашыбыз керек. Ошондуктан алымдарыбыз айтат, орозонун даражалары бар. Анын биринчи даражасы ашказан гана орозосун кармайт. Суусундуктан, ичимдиктен, адал кумарынан тыйылгандар бар, орозо кармап. Бирок алар тилдерин ушакка кое берет, буттары менен арамга баса берет, көздөрү менен арамды карай берет. Бул орозо чындыгында орозонун сүрөтүн аткарганыбыз менен, парыздан кутулганыбыз менен, бирок орозого бериле турган эселеген сооптордон кур калат дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: "Рубба саимин лейса лаху мин сиямихи илля ал-жу'у." Кээ бир орозо кармаган адамдар бар. Кечке чейин чаңкагандан, ач калгандан башка эч нерсе тапкан жок дейт. Орозонун негизги Алла Таала бере турган сообуна жетпей калды дейт. Себеби мүчөлөрү орозо кармаган жок. Ва руббама каимин лейса лаху мин кыямихи илля сахар. Кээ бир түнкү намазды окуган, таравих намазды окугандар бар. Чарчагандан, уйкудан калгандан башка эч бир нерсе тапкан жок дейт. Мындайча айтканда, алардын намазы ыхлас менен болбой калса деп атат. Кожо көрсүн, бирөө уксун, карап кой, мен деле таравихке барып атам деген ниет менен барса, чарчагандан башка эч бир сооп албай калды дейт. Демек бизде орозодо, ибадатта ихлас менен болуш керек, чын ниет менен болуш керек, Алла үчүн болуш керек. Экинчи даражалуу орозо ашказандын дагы орозосун кармагандар, агандан сырткары көздүн, колдун, буттун, кулактын, тилдин дагы орозосун кармагандар бар дейт. Бул дагы эң бир жакшы орозолордун катарына кирет, бирок кээ бир учурда жүрөктөрүн башкара албай калат дейт. Үчүнчү эң жогорку өзгөчөлөрдүн орозосу дейт. Алар ошол биринчи ашказандын дагы, денедеги бардык мүчөлөрдүн дагы орозосун кармоо менен жүрөктүн дагы орозосун кармайт дейт. Бул эң жогорку даража орозо дейт. Себеби бизде жүрөк оорулары бар экен. Жүрөк оорулары дегенде биз инфарктты же бир инсультту айтып аткан жокпуз. Балки ошол оорулар менен, инфаркт, инсульт менен адам өтүп кетсе, ошол оорусуна сабыр кылса, Алла Таала ошол оорусу менен күнөөсүн кечирип бейишке киргизип берем. Ошондой хадистер бар. А бирок жүрөк оорусу дегенде, жүрөк орозо кармасын текеберликтен. Адам жүрөктөн текеберликти жок кылыш керек. Ичи тарлыкты жок кылыш керек. Башка бирөөдү кемсинтүүнү, бул адатты ташташ керек. Менменсинүү, өзүн өзү мактоо, мына ошол нерселердин бардыгы пайгамбардын башка хадисинде келет, адамдын кылган амалын жокко чыгарат дейт. Ошондуктан бул орозо бизге, урматтуу мусулман бир туугандар, мүмкүнчүлүк. Эң бир мүмкүнчүлүк тазаланууга, өзүбүздү оңдоого, жан дүйнөнү байытууга, кээ бир кетирген кемчиликтерибизди туюп, түшүнүп, аларды оңдоого. Эң бир чоң мүмкүнчүлүк. Мындай мүмкүнчүлүктү барыбызга Алла Таала өзүнүн рахматы, мээрими менен берип атат. Андан кийин орозодо барыбызга маалым болгондой, бул таравих намазы бар. Мына ошол таравих намазыны ар бир мына барыбыз бул жерде эркектерибиз мечитке келип окуганга аракет кылалы. 20 рекет окулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, өз хадисинде келет: "Мен қама рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин замбихи" дейт. Ким ороза айында түнкү намазды, таравих намаздарды иман менен, ихлас менен, Алла Тааладан сооптор чыныгы берилет деген ишенич менен окуган болсо, анын өткөн күнөөлөрүн Алла Таала кечирет дейт. Орозону да ошондой кармаш керек, чын ихлас менен. Эч бир күнөөлөрдү кечирүүдө адам шектенбеш керек. Мына ошондо биз чыныгы орозонун маани маңызына жетебиз. Демек, орозо бизди өтө бир тарбия кылуучу ай деп билели. Аллаху субханаху ва таала мына ушул быйылкы орозобузду берекелүү кылсын, соопторго ол жолу кылсын.
жан дүйнөбүздү бай кылсын. Эң негизги ыймандын булагын жүрөктөрүбүз тазалансын. Кудай берсе, Алла Тааланын буйругу менен, орозо кармоо менен, ибадаттарды кылуу менен, зикир дуаларды кылуу менен.